Мен Толкун мырза, Кыргызстанда мына жалпы банктардын кредиттик портфелинин көлөмү ЕС мамлекеттерине салыштырмалуу абдан аз. Кайра эле мындай караганда 127 миллиард сомду түзөт бүгүнкү күндө. Кредиттик ресурстарга муктаждык көп элден, туурабы? Бүгүнкү күндө мына кредиттик проценттик ставкалар жогору болуп саналып атат. ЕС өлкөлөрүндө 10-12% пайыз болуп атат. 10-12. А бизде мына орто ставка 19,5 болуп атат. 30га чейин, 30%га чейин берип атышат бүгүнкү күндө. Ушул кредиттердин пайызын төмөндөтүш үчүн эмне иш жасап атат Национальный улуттук банк? Урматтуу Айнура Шармаматовна, сурооңузга рахмат. Бул үстүндө өткөн жылы Улуттук банк кредитный аукцион аркылуу 16 миллиард сом сунуштаган да. Анын ичинен коммерциялык банктар аукцион аркылуу 3 миллиард сом алган да. Биз берген акчанын конечный покупательге 12%-тан ашпасын деген талап койдук да. Бул акырындан процентный ставка түшүп баратат да. Бул эми жана туура түшүнүш керек да. Банктар бул элдин акчасы менен иштейт да, депозит алат. Ошо депозиттин ставкасы бүгүнкү күнү да төмөндөп баратат да. Ошондуктан анын үстүндө банктар өзүнүн расходторун, өзүнүн жана пландашкан прибылин кошуп туруп, анан ушинтип кредит чыгат да. Бүгүнкү күнү мындан тышкары Улуттук банк кредитный аукциондорду кайра баштап туруп, азыр ошол эле требованиялар менен боюнча сунуштап атабыз коммерческий банктарга. Толкун мырза, мына бүгүнкү күндө улуттук банктын мына кредиттик ставкалардын менин оюмча төмөндөшүнө биринчиден биздин президент Сооронбай Шарипович жана өкмөт түрткү багыт берип атат, туурабы? Айыл чарбанын каржылоо, ипотекалык арзан турак жай деп, Россия-Кыргыз өнүгүү фондунун проценттик политикасы. Бирок сиз тараптан мына действительно кредиттик пайызды төмөндөтүшкө мындай действияңарды көрбөй атам. Кредиттик аукцион аркылуу мына экономикада отчетуңарда 12 миллиард сунуштадык деп атасыңар. 2018 жылы 5 миллиардка жакын таратыпсыңар, 2018 жылы 3 миллиард сом гана. Банктарга мына кредит алыш үчүн дагы сиздер тараптан стимул болуш керек. Элге багы пайызы төмөн кылып туруп кредит бергенге. Финансовый ресурска муктаждык көп бүгүнкү күндө. Андан тышкары мына правительство менен кандай взаимодействиеңер бар? Эмненин негизинде? Кандай жумуш жасап атасыңар ушул экономиканы стабилдүүлүккө алып келиш үчүн? Урматтуу Айнура Шармаматовна, биз өкмөт менен тыгыз иштейбиз. Ар бир жылдын башында совместный заявление жасалат да. Бу жерден өкмөт бюджеттен каражат бөлгөндө бул жана денежный базаны чоңойтот же азайтат да. Ошондуктан биз аябай тыгыз иштейбиз. Межведомственный рабочий группабыз бар. Специалисттердин деңгээлинде алар ар бир ай сайын чогулуп туруп совместный фискальный денежно-кредитный политиканы бирге келиктириш үчүн иштейт да. Мындан тышкары высокий уровеньде заместитель председательдер, анан жана министр и Улуттук банк төрагасында деңгээлинде да жолугушуулар өткөзүлөт. Өкмөт менен биз мындай фискальный денежно-кредитный политиканы биргеликте жасап аткан үчүн ошон үчүн инфляциянын да деңгээли төмөн. Мындан тышкары жана стабилдүүлүк финансылык системада да бар. Толкун мырза, мына импорт товаров 9,5%га өсүп атат. А экспорт товаров 10 секунд. Оюмду бүтүрө алайынчы? 10 секунд. Оюмду бүтүрө алайын, талкуунун убактысын берип коюңуз. Эми беребиз, ошону сурасаңыз беребиз. Оюн жыйынтыктап алыңыз. Рахмат. А экспорт товаров мына 0,1% гана болуп атат. Мигранттардын келген каражат мына 2,5
миллиард долларов болуп атат. При этом экспорт составляет 1,8 миллиард долларов. Эмне үчүн мындай Национальный банк правительство менен мындай слабый иштеп атат дейм да? Урматтуу Айнура Шырмаматовна, бу жерде биз өкмөт менен бул жылы эки жаңы программа иштеп чыкканбыз да. Одна поддержка перерабатывающих и экспорт ориентированных предприятий, а жерде более по сниженным ставкам предоставляются кредиты. Да? Мындан тышкары жана Кыргыз-Россия өнүгүү фонду алар сом менен каржылаган кредиттердин баары бул Улуттук банк тарабынан берилген кредиттер. Улуттук банктан берилген кредиттин көлөмү аз болуп атпайбы, Толкун мырза? Туурабы? Урматтуу 2017 жылга салыштырмалуу. Урматтуу Айнура Шырмаматовна, Силердин отчетуңардан алынган цифралар бул. бу жерде бул бизден жалгыз зависит этпейт да. Бул коммерческий банк жагынан спрос болгондо кредитный аукцион аркылуу алар бул акчаны алышат да. Алардан спрос жок болбосо бүгүнкү күнү мындай избыточный ликвидность деген термин пайдалуу болду. Бүгүнкү күнү мындай сомго спрос коммерческий банктардан карата мындай чоң жок да. Ошондуктан могу кредиттик аукциондордун Но в көлөмү то же время населениеде спрос көп болуп атпайбы, финансовый ресурстарда муктаждык бар, туурабы? Эл даже ломбардтардан акча алып атат, урматтуу Толкун мырза. Мындай көздү жакшыраак ачып карасаңыз, элдин жашоосун. урматтуу Кредиттик финансовый ресурстарга муктаждык көп бүгүнкү күндө. Тем более арзан кредиттик ресурстарга. Урматтуу Айнура Шырмаматовна, бу жерде бир нерсени эске алыш керек. Бу жерде акчаны печатать этип экономика канча көп кирсе, ошондой эме болуп калат да, инфляционный риск болуп калат да. Көп акча болсо, анда акчанын баркы түшүп, ана Латинская Америка, башка өлкөлөрдө бир нече примерлер бар да. Аякта жана миллиард деген купюралар бар да. Бу жерден биз ошондук Кыска жооп берсеңиз. Эми алардын экономикасы менен биздин экономиканы салыштырса да болбойт, туурабы? Дагы айта турган нерсе мына региондорду өнүктүрүү, цифровизацияга дагы мына кандай иш жасалды Улуттук банк тараптан? Биз мына спец оборудованияны дагы НДСтен бошотконбуз. Бүгүнкү күндө жыйынтыгы кандай? Ар бир айылга чейин банкомат. Рахмат. Убактыңыз бүттү, жооп бериңиз. Урматтуу Айнура Шырмаматовна, бу жерден президент тарабынан бизге мындай кемчиликти көрсөтүлгөн, банктар өзүнүн пландарын жана НДСтен бошоткондо өзүнүн пландарын толук кандуу жасап атат да. Бирок бул недостаточно болуп, ошондуктан бул жылы биз бул процесске кошулуп, Межбанковский процессинг центр менен тыгыз кызматтыкта бул жылы айылдар, отдаленный региондорго 100га жакын банкоматтар интернет бар жерге коюп беребиз. Мындан тышкары жана санариптештирүү боюнча биз Элкарт мобайл тиркемесин ишке киргиздик.